Бүгін билбейм бир маанайыбыз абдан бир сонун позитивдей болуп атат деп айтсам жаңылышпаймын. Анткени бүгүнкү биздин коноктору дагы жөн гана адамдар эмес, жөн гана инсандар эмес. Анда эмесе биз үчүнчү коногубузду дароо эле тааныштырганга даярбыз. Биздин үчүнчү меймандарыбыз бул көптөн бери айтып келе жатабыз. Келечек кооператив сиздин кыялыңыздагы үйдү 10 жылдык бөлүп төлөө жана ошондой эле эч кандай пайсыз. Бүгүн ошол келечек кооперативдин Бишкек шаарындагы экинчи кеңсесинин жетекчиси Ашырова Айзада эжекебиз жана ошондой эле консультант менеджер Эржан агабыз келип отурат. Саламатсыздарбы? Кутмандаңыздар менен. Деги эле биринчи сурообуз мындай болсун. Деги эле элдер ойлоп атса керек, бул келечек кооперативи деп эле айтышат. Деги эле кооператив деген эмне? Ошо жөнүндө айта кетсеңиз. Кооператив деген эмне көбүнчө ошол жөнүндө суроо берет дагы. Көп ойлойт бизди банкка салыштырат. Жок, бул андай эмес. Кооператив мындай кыскача түшүндүрүп кетейин жалпак тил менен. Кооператив бул өз ыктыяры менен же болбосо юридикалык же жеке адамдардын өз ыктыяры менен келип бир максатка үй алуу максатында чогуу жетүү дегенди мындай түшүнсө болот да. Анан бизде көбү банкка салыштырат дагы, сразу эле ойлойт, акча каяктан келет, банк сыңарбы деген көп суроолор болот да. Бале. Ал эми ушул азыркы учурда кооперативдер көп, чындыгында Бишкек шаарында. Ал эми ушул деги эле кооперативдерге ушул мөөнөт коюлуш керекпи же жокпу? Ошол суроого жооп берсеңиз. Негизи мыйзам боюнча кооперативтерге мөөнөт коюлбаш керек. Жана башында сөздө кошуп кеткендей, каржылоо бул элден келип атат. Кооперативдин жумушу бул ошону мыйзамдуулук алып келип, очерет менен элибизге катталган адамдарга үй алып берүү. Кооперативде эмне үчүн мөөнөт коюлбайт? Ошону кененирээк мындай түшүндүрүп кетейин. Мисалы, сиздер айтайлы, март айы дейли, катталдыңыздар. Бизде январь-февраль айында уже мындайча айтканда список, данныйлар бар. Канча адам катталды, канча адам кезекке турду дегендейчи. Мисалы үчүн март айында сиздер турдуңуздар дейли. Февраль айында бизге, допустим, примерно түшүндүрүп кетейин, 80 адам катталды дейли. 6 ай өттү, примерно канча убакыт? Ал убакта биз 100 адамга үй алганга уруксат берип калдык дейли. Март айында эле мындайча бүттү деп эсептейли. 100 адам 80 адам катталып 20 адам марттан тияка кошулуп атат. Плюс-минус ойнотпойбу мөөнөтүчү. Бир гана берде уруксат берилген количестводо эмес, берде финансирование жактан ойнойт. Мисалы үчүн биз максималдуу суммабыз 3,5 миллионго чейин каржыласак, ошону биз берет турган 75% катталуучу адам 25% берсе, мисалы 875 миңдей катталуучу адам берсе, 3,5 миллиондун биз берүүчү суммабыз 2 миллион 625 миң сом. Ошону сиз 100 адамга көбөйтсөңүз, бу жерде уже 262 миллион 500 миң акча чыгып атат. Средний сумма 2 миллиондуктардын мисалы үчүн баштапкы төлөм 25%-ын 500 миң акчасын берип атса, биз каржыланчу сумма 1,5 миллион сом болуп атат. Эми көбөйтүңүз. Жана 262 миллион 500 миңди биз бөлөбүз 1,5 миллионго, бу жерде 100 адам эмес, 175 адамга каржылоо жетип атат, көрдүңүзбү? Ошол себептен плюс-минус ойноп турат. Ошон үчүн кээлерде ошолордун баарын тактап, кооператив кандай иш алып барат, мыйзамдуулук кандай, ошонун баарына көңүл буруш керек да, анан бүтүп туура чечимге келиш керек. Деги эле үй каттоодо деп калдыңыз дагы. Үй каттоо кимдин намына катташыбыз керек? Деги эле же жаңы төрөлгөн УМРКга деле каттаса болобу? Ошол жөнүндө бир кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Үйлөрдү негизи 18 жаштан үйдө гана катталат. Ошондой эле биз үйлөрдү карталарын только түздөн түз өзүнө гана каттай алабыз да. Ошон бул биздин Кыргызстанда кооперативдердин эң айырмачылыгыбыз болуп, биздин ушул эми айырмачылык саналат. Бале. Ал эми ушул көпчүлүктү эле кызыктырат болуш керек ушул суроо. Деги эле баштапкы төлөмү жок үй алса болобу? Сөзсүз. Албетте биздин келечек турак жай кооперативин алсаңыздар болот. Мисалы, кандай шарттар менен? Эгер сиздер биздин кооператив менен төлөө жолу менен баштапкы төлөм жок алсаңыздар, бизде жеңилдиктер каралган. Мисалы үчүн компанияда максимум 4%дык кызмат акысы бар, вступительный единоразовый. Ошолдон мисалы үчүн бизде 3%дык жеңилдик каралган. Ошондой эле бизде башында гана 25% топтолгондо гана очередке коюлбайт. 2 ай мурун биз очередке коюп жеңилдигин карап беребиз. Ошондой эле топтоо жолу менен мындай кезексиз алуу жолу деген бар. Ал кандай 3 жылдык мөөнөттө сиз ала турган сумманын баштапкы төлөм 25% эмес, 40%ын топтойт 3 жыл аралыгында. Качан топтолгондо бизден келет дагы кезексиз үй алса болот. Калган 60%ын биз ошондой эле
көрсөтүлгөн мөөнөткө бөлүп коебуз. Бали. Дайы суроону Айзада эжекебизден сурагым келип турат. Дегеле экинчи жетекчилик катары. Дегеле ошол элдерден, журттан дегеле көпчүлүк берилген, кооперативге берилген суроо. Дегеле кандай суроолор менен кайрылышат көпчүлүк учурда? Бизге негизи кооперативде ошол сиздер азыркы берип кеткендей эле үйдү кимге каттайсыңар, канча жаштан үйдү, анан кезекти кандай көзөмөлдөйбүз, кантип көрсөтүп бересиңер деген суроолор көп кайрылып турушат да. Дегеле кезек деп калдыңыз. Дегеле кандай көзөмөлдө болушубуз керек? Кандай көзөмөлдө калып атышыбыз керек? Кезекти бизде кардарлар бизге катталып атканда негизи бизде кезек единый да, баарына бирдей болот. Кыргызстанда мисалы ушундай эле Москва шаарында биздин баары бирип 10 филиалыбыз бар. Ошолордун баары бир кезекке турушат. Анан алар ошол бизге кардар катталып аткандан кийин биз аларга ар бирине өзүнө логин, пароль беребиз. Ошол логин, пароль аркылуу алар кирип биздин сайттан өзлөрүнүн кезектерин көзөмөлдөп турушат. Канчанчы номерде туруп атат, кезек кандай жыл атат, ошолорду өзлөрү көзөмөлдөй алышат бизден түздөн-түз. Негизи азыркы учурда негизи кыргызстандыктардын баардыгы эле башка чет мамлекеттерге жашап калышты деп айтсам жаңылышпаймын. Анан мисалы үчүн сиздерге кайрылабы, кээде Москвадабы же Турцияда болгон адамдарыбыз дегеле кантип сиздердин үйгө турса болот деп. Кезекке турса болобу? Москвада шаарында жашагандар, же эле чет мамлекетте жашагандар кезекке турса болобу? Албетте болот. Эгерде мисалы Москва шаарында биздин кеңсебиз бар, ал жерде офисибиз. Ал жака консультация барып, кадимкидей эле биз жактагыдай болуп тура алышат очередкечи. Ал эми Турцияда болгон болсо или андан башка мамлекеттерде болгон болсо, алар онлайн аркылуу турса болот. Тура алышат. Бирок ошондой эле кадимкидей эле кезектерин алар деле ал жактан биздин сайттан карап тура алышат. Бали. Ал эми ошол баштапкы төлөм деп калдык. Дегеле ошол баштапкы төлөмүн сиздерден 25% төлөп, калганын 2 жылга бөлсө, 10 жылга чейин бөлсө болот, Ал эми эгер ошол баштапкы пайызын, мисалы 50% төлөп, төлөсө, да кандай жеңилдиктер болушу мүмкүн? Ошол ген мындай болуп калат бизде. Минимально ошо 25% менен төлөнүп келип атса, 35%, 40%, 50% бергендер да бар. Көп кайрылат дагы, ошондой эртерээк төлөсөм канча мөөнөттү алып бересиңер деп. Жок, бизде мөөнөт бардыгына бирдей. 25% берип, 50% берип, баардыгы бирдей мөөнөт алат. Болгону компаниябыздан жеңилдиктер каралган. Мисалы үчүн 25%-ны компаниянын кызмат акысы 4% менен кетсе, 35%-ны 3%га каралат дагы. 40% бергендерге 2%дык жеңилдик, ошондой эле 50% берсе, анда компаниянын кызмат акысы 1%дан болот. Бали. Аны көпчүлүктү эле ошол кызыктырат болуш керек. Мен жеке өзүмө да кызык экен. Дегеле ушул бир күндүн аралыгында канча адам кайрылат сиздерге? Мисалы, мага үй алып бериңиздер, же мен үй алайын дедим эле деген сыяктуу суроолор менен. Бул жерде бизде мындай телефон аркылуу чалуулар келет дагы. Шарттары менен таанышайын дедим эле, канча мүнөттө үй алып бересиздер? Кызыккандар көп өтө. Мисалы үчүн бизге маалымат алган көп айрылат. Мынча жылдан бери үй алайын деген максатым бар эле деп көп чет өлкөгө учат дагы. Ушундай шарттар экен, силердин шарттарыңар жеңил экен. Ушуну алайын дедим эле, мага кандай совет бересиздер деп көп кайрылат да. Кээде санга жетпей калат. Айта албай калабыз. Ал эми ошол дегеле чет мамлекетте дагы ар кандай, мисалы Москва шаарында экен азыркы учурда кийинки келсеңиздер. Ошол жактан мисалы Кыргызстандан үй алып, ошол төлөмдү кандай жол менен аткара алат мисалы сиздерге? Бизде банктарда реквизиттерибиз бар. Ошолорду беребиз. Же болбосо ошол жактан реквизит аркылуу төлөшөт. Кээ бири мисалы үчүн балким коркушабы же болбосо ишенич болбойбу, бияка бизде туугандарына салат да, туугандар бизге келип салып эле. Ошол деңгээлде иш жүрөт. Бали, демек ошол банк аркылуу эле сиздерде. Анткени бул суроону бергендигимдин себеби азыркы учурда мисалы бир көзүң экинчи көзүңө душман катары болуп калды. Дегеле ошол квитанция деп коебуз, ошол чыкмайынча эч ким мындай далил жок да. Ошол үчүн дегеле ошол банк аркылуу сиздерден төлөп, ошол жактан эч коопсуздугу жок эле алса болот экен, Дегеле сиздерге кандай үйлөр менен кайрылышат? Негизи бизде үйлөрдү
андай ар кимдин өзүнүн табитине жараша да. Бирок основном баягы шаардын четинен алам дей турган болсо, өзүнүн баягы шартына карап, мүмкүн бала чакасы эме болгонуна караса, жер үйдү анан основном ушул эмеге батирлерге көбүрөөк басым жасап атышат. Жер үйдү көбүрөөк алып атышат азыркы учурда. Ал эми ошол 7 облус боюнча Бишкек шаарынан тышкары кайсыл облуста көбүрөөк кайрылышат? Мисалы Оштон деле, Нарындын деле ар кайсы жактан алып бере бересиздер да сиздерчи? Көпчүлүгү кайсыл жактан, кардарлар кайсыл жактан байланышат? Ал жагынан практикада көрүп атабыз азыр бизде. Ош шаарынан кайрылышат, Бишкек шаарынан, Чүй областынан кайрылышат, Талас шаарынан, мисалы үчүн Талас областынан болгон эле. Мындай карап келсек, баардык эле кызыктарда, баардык эле Бишкек шаарына көчсөк, же болбосо ошол жашап аткан айылдан эле бир жер алып, же ошондой үй салсамбы деген эле ниетте эле баардык областтардан эле буюрса жакшы. Бали, ал эми ошол кезек деп калбатпы дегеле, ушул ар бир адам өзүнүн үйүн алыш үчүн кезекке туруш керек экен. Ажада жекебизден сурамым келип турат. Кезек кандай көзөмөлдө жана ачык айкын айтылып көрсөтүлөбү деген суроо. Албетте ачык айкын көрсөтүлөт. Кезегибизден айтып кеткендей эле ошол ар бир жаран бизге катталып атканда ошол эме кардарыбыз логин, пароль беребиз ар бирине. Анан алар ар бири ошол биздин сайтка логин, пароль, өзүлөрүнүн логин, пароль менен кирип, анан канчанчы очередте турам, көзөмөлүбүз, очередибиз кандай жылып атат, ошолорду карап көзөмөлдөй алышат да. Даже Кыргызстанда эмес, башка мамлекетте жүргүзсө дагы алар карай алышат биздин сайтта. Ал эми ошол баштапкы төлөм деп калбайбы? Дегеле ошол баштапкы төлөмдү азыркы учурда мисалы бартер тууралуу алыска барбайлы автоунаа менен кылса болобу? Дегеле шарттары кандай, ошол тууралуу кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Бизде азыркы учурда бартер программасы карала элек. Биз бир гана наличие жүзүндө алып эле ишти ошол боюнча улантып атабыз. Себеби дегенде, элдин акчасы да бул жерде. Биз аларга мисалы үчүн бартер менен алып, аларга өзгөртүү киргизе албайбыз да. Бул жерде бизде тактык аябай каралган, ошондой эле очередтер өтө каралган. Бали. Аттап кетүү деген жок бизде. Дегеле ошол көч бара-бара түзөлөт деп коебуз. Дегеле ошол азыркы жазып жаткан иштериңиздер дегеле өйдө ылдый болот да, өйдө төмөн. Ал эми ошол сиздердин ушул иш алкагыңыздарда дегеле кандай кызыктуу окуя катары эсте калган окуяны айтып бере аласыздарбы? Мисалы кардарлар менен дегеле. Ой, эми үй алып аткан кардар аябай бир эмоционалдуу болот эмеспи? Ошолордун бир ички туйгусун айтып бере албайсыздарбы? Кечигип калып дегеле ошол тууралуу. Кызыктуу окуя калдыңыздар беле? Жеке өзүм азыркы учурда иштеп келаткан убагыма чейин кайрыла элек. Андай учур боло элек менде. Ошол себептен азыр кызыктуу окуя боюнча мындай жооп кыскараак дегендей. Анда Айзада эмнен сурайынчы дегеле. Жетекчи катары дегеле кандай окуялар болот? Адам ар түрдүү болот эмеспи? Ар биринин мүнөзү ар башка, табити ар башка, дегеле сүйүнүү, урушуу дегеле болду эле ушундай. Урушууну көрө элекпиз азыр. Бирок үй алгандан кийин жарандардын аябай сүйүнүчү бизге айтып кеткен аябай эме болот да. Бул үй деген аябай эме көптөн күткөн эмеси кыялын орундаткандан кийин мисалы аябай сүйүнүчтөн бизге аябай көп рахмат айтып кеткендер көрүп эле жүрөбүз да. Бали. Сиздердин мисалы максималдуу суммаңыздар 10 миллион, 20 миллионго чейин деле үй алып бере бересиздерби же максималдуу суммасы канча болуш керек мисалы? Жок, бизде азыркы учурда үйдү каржылай турган болсок 3,5 миллион сомго чейин каржылап атабыз. Чейин, Эгер жер тилкесин, жер участканы үй курам деп алса, анда 2 миллион сомго чейин каржылап атабыз. Ал эми ошол 3,5 миллион деп калдыңыз. Дегеле азыркы учурда мисалы 3,5 миллионго Бишкек шаарынан алыска кетпей эле, Бишкек шаарынан жер үйдөн же болбосо этаждан кандай үй алсак болот? Канча бөлмөлүү же канча азыркы учурда көрүп атасыздар, бияқта көбі бізде үйлерді доллармен сатышат. Долларды азыр көтөрүлүп атат. Үй сатып аткандар да доллармен сатып атат, анан кийин үй алам дегендерге бир аз болсо да кыйынчылык жаратышып койду да. Анан мисалы үчүн районго жараша бизде үйлер бөлүнөт. Мисалы үчүн четирээк алам десе, ал жакта бир аз шаардыкына караганда салыштырмалуу арзаныраак. Ошондой эле билесиздер, жылдары менен бизде үйлөрүбүз айтып кеткендей Хрущевка 104-чү, 105-чи, 106-чы, азыркы учурда 108-чи ошого жараша бааларын билип туруп эле кайрылышат.
средний 3,5 миллионго чейин мисалы үчүн районго жарашалуу берет. Жер үйдө чоңураак алса болот. Мисалы үчүн эгер шаардан батирден алган десе, Бали. Аны эмесе сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз дагы. Деле көрүүчүлөрүбүзгө, кыргызстандыктарга эркен микрофон болсун. Кайсы тайм келдиңиз? Биринчиден ошол сиздерге рахмат. Ушу элибизден биз ойлойбуз ушу алардын суроолоруна кээ бир суроолоруна мүмкүн эми жооп бере алдыкпы түздөн түз деп. Ошого мүмкүнчүлүк берип бердиңиздер, сиздерге чоң рахмат. Чоң келиңиздер. Баарыңыздарга тынчтык каалайбыз. Биринчиден ар дайым ушундай жүзүңүздөрдөн жылмай кетпесин, жана жер жүзүндө элдердин баарынан бактылуулук жүзүнөн жылмай кетпесин. Иштериңиздер ийгилик. Бизде дагы кесиптешибиз, жетекчибиз айтып кеткендей, мүмкүнчүлүк бердиңиздер, бир аз да болсо жооп кайтарып. Бали.